Биздин Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду аркылуу кайрымдуу кыргыз элине кайрылып, фонд арты менен боорун алмаштырууга 19 жаштагы мекенде ишебиз. Денис Дөөлөт уулу Инжа жергесине кеткен. Ал эми бүгүн операцияга кирейин десе, керектелүүчү акча каражаты толук болбой жатат. Ошол себептен керектелүүчү каражатты сиздерден, кайрымдуу кыргыз элинен сурап турган кези. Ассаламу алейкум, кайрымдуу кыргыз элим. Сиздерге абдан чоң бир ыраазычылык билдиргим келет. Кыргызстандын элиме жана Кайрымдуу Бол фондуна чоң ыраазычылык билдирем. Жана азыркы тапта биз Индия мамлекетинде боор алмаштыруу боюнча клиникасында анализдерди берип өтүп жатабыз. Сиздерден сурагандарым чоң суммадагы акча керек болуп жатат. Анткени боордун пересадкасы өзү эле 26 000 турат экен. Жана андан байкемдин каны келбештиктен ага дагы 12 000 доллардан 15 000 долларга чейин акча керектелет экен. Ошондуктан силерден чоң дагы бир колуңарды сунуп жардамыңыздарды сурайбыз. Саламатсыздарбы, кымбаттуу кыргыз элим. Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуу фонду азамат айсалкандарга да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул жерге ушул бизди алып келишкен, ушул жерге жол түзүп берген, кыргыз эли үчүн көптөгөн жеңилдиктерди түзүп берген Азамат Байматов коомдук уюмдун башчысына дагы ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мына ошолордун аркасы менен көптөгөн кыргыздар бул жерден дарыланып кетип жатышат. Эми көптөгөн сумма кетсе дагы өмүрлөрүн узартып берип жатышат. Бул жерде Индиянын медицинасы абдан өнүккөн экен. Өз көзүбүз менен бул жерде ошону көрүп отурабыз. Уулум менен ошо келгенибизге 1 ай болду. 1 айдан бери көптөгөн анализдердин баарын тапшыртышты. Баардык жерин текшерип чыгышат экен. 2 уулумду тең текшерип чыгышты. Акырында ошо ортончу чоң жарабай калып, чоң уулумдун 3-чү группадагы канын 1-чи группага алмаштырыш керек болуп жатат. Себеби Денис пересадка болчу, бул кичүү уулумдуку 1-чи группа болгондуктан аныкында алмаштырганга өзүнчө акча кетет экен. Азыр баардык сумманы топтогондо да бизге бир 4 000 доллар жетпей турат. Ошол баардыгын жетиштүү кылып, дарыланып, аман эсен кайрадан жергебизге жетип алганга кайрымдуу кыргыз калкын силерден дагы бир аз болсо дагы жардам сурайт элем. Ушу жардам сураганга муктаж болуп турабыз, себеби болгон акчаларыбызды расходтодук, үйүбүздү да саттык. Эми айтканда эмне түшүнөсүздөр да азыркы жашоону, ошондуктан ушул уулумдун өмүрүн уланып, ушул жерден тез сакайып, акчасын толук төлөп чыгып кеткенге, андан кийин чыккандан да 1 ай дарыланганга бизге ошо акча каражаттарынан жардам берип койсоңуздар. Ушул тапта ошо 4 000 доллардын суммасы жетпей турат. Дагы эмне дейбиз, ушу баардык кол сунган Кыргызстандын ичиндеги өз калкыма, элиме, журтума, сыртта жүргөн мекендештерибизге, боордошторубузга ысык салам айтам. Аларга да чоң ыраазымын. Айтып отурсак эми көп, эң жакшы бир кыргыз эли кайрымдуу, боорукер адамдар экенбиз. Бирибизди ушундай оор акыбалга таштабайт экенбиз. Жардам бергенге аракет кылат экенбиз. Ошол дагы бир жолу бир жакшы чымырканып жардам берип койсоңуздар суранам. Ошо уулум дагы элдин катарына кошулуп, жашынакай айыгып алып, өз мекенине, элине салым кошуп, иштеп, мекенимдин гүлдөшүнө салым кошсо дейм, бала чакалуу болсо дейм. Баардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо, бак таалай, ырыс-кечик, тынччылык, бардарчылык каалайм. Эч нерседен кем болбоңуздар. Ыраазымын. Энелик рахматымды айтам. Баарыңыздарга энелик, аталык, бакыт берсин. Бала бакыраңыздар менен аман эсен болуңуздар. Биз дагы аман эсен мекенибизге кайтып барганга сиздердин салымыңыздар керек болуп жатат. Дагы бир жолу кол сунуп койсоңуздар абдан жакшы болот эле. ыраазычылыгымды билдирем баарыңыздарга чын жүрөктөн. Чоң рахмат.
Аллахым разы болсын. Деңиз Дөөлөт уулу мындан 2 ай мурун фондко боорун тез арада алмаштыруу керек экенин айтып кайрылышкан. Бардыгынан өкүндүргөнү 12 гүлнүн бири ачыла элек 19 жашта болгону. Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов өзү кайрымдуу элди чакырды. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кудайга чексиздүүлөр болсун. Бүгүнкү күндө биздин ынтымагыбыз менен канчалаган ден соолугунан жабыркап жаткан канчалаган бир туугандарыбыз ден соолугу жакшырып, биздин катарыбызда бүгүн өмүр сүрүшүүдө. Буга чексиздүүлөр болсун. Ошол эле учурда мына калктын ичинде канчалаган кайрылуулар бар, жүрөгү оорутарлык. Бирок ошону айланасында жүргүзүп аткан аракеттерин азыр биздин мекендешибиз, жаш мекендештерибиздин бири Денис кайрылган 20 жашта 10 гүлүнөн бир гүл ачсын элек ушундай бир чырткытай жаштардын ооруп жаткандыгы дагы бул өтө өкүнүчтүү. Бирок ошол Денистин дагы ден соолугу жакшы үчүн кол сунган бир туугандар сиздерден Алла ыраазы болсун. Биздин YouTube каналыбыздан бир канча жолу чыккан, бирок чыкканда чоң жыйынтыгы менен болду. Ошол эле Денистин мен өтө терең ыраазычылыкты Денистин ата-энесине, бир туугандарына, элине, журтуна, айылдаштарына, ошо тууган уруктарына, анан жалпы кыргыз элге рахматымды айтам, ыраазычылык билдирем. Себеби аз аралыкта ошондой күч менен аракет кылып бүгүн Индия өлкөсүндө азыр учурда операция кирип алдында турат, урматтуу достор. Бүгүнкү күндө ошол бул Денистин да кан группасы туура келбегендиктен бир туугандарыныкы биз мыйзамдуу жолу менен ошол кадамдардабыз. Айрым учурларда жанагындай бир черный рынок кылып соодалашуу сыяктуудай көрүнүштөр дагы болуп келет экен, бирок биз ушул окшогондордон алыспыз. Кудайга жакпаган, туура эмес ишти кылгандан алыспыз. Денистин кан группасы бир тууганыныкына экөөнүкү дал келбегендиктен аны тууралап медициналык жол менен тууралаш үчүн дагы $26,000 боор операциясына 12,000, 13,000, 14,000 айырмачылыкты кызматты камтыган. Ошондой менен баш аягы $40,000 камтып калат экен. Ошон үчүн урматтуу достор, бул жерде чоң сума болгондуктан үй бүлөнү дагы жетпегендиктен ушуга дагы $4,000 каражат жетишсиз болуп турат. Мүмкүн болушунча кол сунуп койсоңуздар. Ошол биздин кичинекей мекендешибиз дагы жакшырып ата-эненин кашында аман болушлугун жараткандан тилейбиз. Ушул кылган жакшылыгыбыздын урматына биздин дагы үйдөгү уул кыздарыбызга, сиздин үйдөгү уул кыздарыңыздарга Кудай ушул сунган колубуздун урматына жакшылык күндү насип кылат деген үмүт менен. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Деңиз Дөөлөт уулу бүгүнкү күн Инжа жергесинде доктурлардын көзөмөлүндө. Операция боло турчу каражат толук болбогондон кийин минтип кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурап турган кезде келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берели.